меймандардын баары учуп келет. Анан ушул жол такай эгерде жарык болуп турса, жасалган болуп турса, бул бардык ыңгайлуу шарттарды биздин туристтерге да түзүп берет деген ойдобуз. Баарыңыздарга ийгилик, рахмат. Кара Суу районундагы Нариман айыл өкмөтү Ош аэропортуна баруучу негизги көчө боюна түнкү чырактарды орнотту. Ага район акими, айыл өкмөт кызматкерлери, аксакалдар жана жергиликтүү тургундар катышты. Жергиликтүү бюджетке тийбестен жеке ишкерлер менен сүйлөшүп биргеликте негизги көчөнү жарыктандыруу идеясын район акими берген. Райондогу башка айыл өкмөттөргө да дал эле ушундай тапшырмалар берилип, негизги көчөлөр жарыктандырылат. Биринчи кезекте мына Ош аэропорт жолу кээ бир жерлеринде түнкү жарыктандыруу жок болчу. Эми Ош шаары бул биздин экинчи борбор калабыз болуп эсептелет. Бул жерде биздин аэропортубуз бар. Бул аэропортко биздин жарандар, туристтер, меймандардын баары учуп келет. Мындай иш-чаралар жалаң эле Нариман айыл өкмөтүндө жүргүзүлбөстөн башка ушул Кара Суу районунун бардык айыл өкмөт башчыларына ушул айыл өкмөттөрдүн ушул негизги көчөлөрүн жасалгалоо иши тапшырма берилген. Жылдын жыйынтыгы боюнча, мына 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча да биз ар бир айыл өкмөт боюнча анализ кылабыз муну дагы. Себеби дегенде ушул көчөлөрдү жасалгалоо, түнкү чырактарды орнотуу бирден бир негизги жергиликтүү бийликтин ишинин бири болуп эсептелет бүгүнкү күндөчү. Нариман айыл өкмөт башчысы жеке ишкерлер менен биргеликте жаңыдан мамычаларды орнотуу менен Кыргыздын улуттук символикаларын кошо жарыктандырып көчөгө көрүп берүүчү чырактарды жандырды. Бул жумуштун башталышы деп эсептеген жаш жетекчи эми Ош Кара Суу жолуна жарыктар коюларын билдирди. Келгиле ушул Нариман айыл өкмөтүн биргеликте көтөрөлү, оңдойлу десек, ишкерлер туура кабыл алып, анан өздөрүнүн демерчүлүк иштерин башташты да. Экинчи жолугушуда уже мага акча каражаттарын жыйнашып, дем күч болду да, абдан дем күч болду. Бул жерде ошол 9 тургунубуздун ошол жардамы менен ошо 1 миллион сомго жакын каражат, 1 миллион сом ошол жарыктандыруу, мына оймо чиймелерди жасашка ошондой каражатты жыйнап беришти да. Ушулга ишкерлерге дагы ыраазычылык айтыш керек бул жерде. Анан Куда каласа бул эми ишибиздин башаты. Жергиликтүү тургундар мындай массалык жарыктандыруу иштери болоорун күтпөгөнүн айтышат. Анткени чоң каражатты талап кыларын жакшы билишкен. Нурдар айылын жарыктандыруу иштеринде жалпысынан 2 миллион 300 миң сом каражат сарпталган. Бул каражатты жеке ишкерлер топтоп берген. Мына Кудайга шүгүр, мына жаңы айыл өкмөтүбүз келер менен эле мына ошо айылыбыздын территориясына Нариман айыл өкмөтүнүн көктөндүрүү, жашылдандыруу, анан тазалыгын биринчи көңүл бир келгенден баштап шудан баштап келген. Биздин айыл баштаган жерде Юлдаш көчөсү дейбиз. Шу Юлдаш көчөсүндө жарыктыктын өзү болгон эмес. Себеп дегенде көчөгө жарыктар коюш үчүн мамлекеттин атайын каражат ажыратыш керек. Биздин ушу жетекчибиз ошо багытты көргөздү. Ошунчалык биз элибизде күткөн эмес мындай болуп кетишинчи. Аксакалдардын кубанычы, ак батасы жана жакшы тилеги жүздөрүнөн байкалып турду. Мындай саамалык алгачкы ирет жасалып жатканын жергиликтүүлөр айтышты. Айыл өкмөт башчысы аз убакыттын ичинде калкка пайдалуу жумуштарды жасап жатканына эл ыраазы. Ассаламу алейкум. Урматтуу Кара Суу районунун акими, урматтуу айыл өкмөт башчысы, урматтуу айыл өкмөттүн кызматкерлери жана аксакалдар, ажакелер, бүгүнкү мына ушу жарыктын ар бирибиздин жүрөгүбүзгө нур сатсын. Кыргызстаныбызга нур болсун. Элибиз аман болсун, токчулук, молчулук болсун. Барыңызга рахмат. Мындай иштер burada болуп келген жок. Эми көрүп атабыз, бул деген силердин кызматыңар, жакшы патаңар, аягыңарды жакшы ак жол той болгонуна деп ойлойбуз. Рахмат силерге. Дагы мындан дагы көркөм болуп, чырайлуу турса биздин Кыргыз Республикасынын келген, Ош облусуна келген меймандар дагы биздин айыл аркалуу өтөт да. Кеткендер дагы биздин айыл аркалуу өтөт да. Менин айылым деп мындай сыймыктанып жүрүшүбүз керек да биз. Мана бүгүнкү кылган иштерди көрүп, баардыгына ата-энасына чоң рахмат дегибиз келет да. Эмеге биздин айылыбызды таныткан балдарыбыз, биздин айылыбызды таныткан ишкерлерибиз,
Mana жерде өшілерге баш болып тұрған біздің айыл өкіметтің басшысы Mana Teştik Mırza жақында келіп, өшінде іштерді баштағаны өтті біздің айылға Нариман айыл өкіметке өтті сый құрмат болғаны да. Нариман айыл өкмөтүндө 16 улуттун өкүлү жашайт. Кара Суу району боюнча эң көп улут Нариман айыл өкмөтүндө отурукташкан. Ал эми бир эле Нурдар айылында 6000ден ашуун калк жашайт. Башка айыл өкмөттөргө салыштырмалуу да калкынын санын көптүгү менен алдыңкы орунда турат. Перизада Ташиева, Улкан Зундугызы, Зайыр Абдыкеримов, Ош облусу.